Жана ошондой эле орозо кармаган адамга могу веналар аркылуу жанагы азыркы тил менен капельницалар. Капельницаларда витаминдер бар, ар кандай азыктандыруучу нерселер бар. Ошолорду дагы алар айтышы мүмкүн, колдун үстүнөн береби, бутунанбы, бияктагы ушул вена аркылуу азыктандыра турган бүт капельницанын түрү бар. Не кылат? Орозону бузат. Эмнеге? Себеби азыктандырат. Себеби азыктандыруучу нерселер. Ал тамактын ордунда. Тамактын ордунда баса турган нерселер. Бул дагы орозону бузат. Же ийнелердин түрлөрү укол аркылуу азыктандыра турган болсо. Жөн эле укол өзү бузбайт. Укол өзү эгер азыктандыруучу эмес антибиотиктер болсо, ал бузбайт. Колдон келишинче эми уколду деле, мисалы, күнүнө бир маал укол жазып берген болсо, же болбосо 2 маал деп коет. Бирөөнүн шам келгенде алат, экинчисин саарлыктын алдында алып алса болсо. Ошол убактарга койгон жакшыраак. Эмне үчүн? Себеби ал деле уколдо дары бар. Адам жок эле дегенде мындай күмөндөн оолак бул. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисте айткандай, да мая рибука иля маля ярибук. Күмөндү жагдайыңды күмөнсүз абалга койгон деген баптан. Күнүнө бир жолу укол алып турган болсо, түштө албастан анан күндүз албастан качан алыш керек? Кечинде оозду ачкандан кийин.